Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновдун бир тууган агасы пара менен кармалып 2 айга камакка алынды. Жогорку кеңештин депутаты Данияр Төлөновдун бир тууганы Бактияр Төлөнов номер 1 тергөө абагында 9 мартка чейин камакка алынды. Мындай чечимди 1-май райондук соту бүгүн 13 январда Төлөновдун баш коргоо чарасын карап чыгарды. 9 январда мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык кеңеш берүү борборунун директору Бактияр Төлөнов Бишкектеги кафелердин биринде $800 пара алганга шектелип кармалган. Рыскелди Момбеков өкмөт 2 жылда 2 метр жерди тактай алган жок. Чек ара маселелеринин чечилбей жатканы мамлекеттик саясаттан эмес, коңшу өлкө менен болгон мамиледен көз каранды. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков билдирди. Депутаттын пикири КСДП партиясынын Фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Момбековдун оюнда тажик бийлигинин азыркы өкмөт менен сүйлөшкүсү жок. Чек ара маселелери боюнча жооптуу болгон вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго да жергиликтүү эл жана тажик тарап ишенбейт. 2 жылдан бери 2 метр жерди тактай албаган өкмөткө ишенүүнүн канчалык кажети бар? 10 январда Баткендеги чек арада кайрадан ок атылды. Мен ошондо өкмөт башчынын реакциясын күттүм. Ал тажик тарап менен сүйлөшүүнү жүргүзгөнүн, чек араны катуу кайтаруу боюнча тапшырма бергенин айтышты. Мамлекеттик чек ара буга чейин бош кайтарылып келгенби? Жыл башталышы менен эле өкмөт башчы кыргыз-казак чек арасындагы, кыргыз-өзбек чек арасындагы, кыргыз-тажик чек арасындагы жагдай боюнча өктөм үн чыгарып айта албай жатат. Кыргыз-тажик чек арасындагы аймактарды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иш башталат деп ынанымдуу айтылган, бирок иш жасалбай жатат. Ошондуктан өкмөт башчыны чек ара маселесин чече албаганы үчүн отставкага кетирүүгө толук негиз бар болчу. Депутат Рыскелди Момбеков чек ара маселелери боюнча жооптуу болгон вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго жергиликтүү эл ишенбегендиктен анын ордуна азыркы акыйкатчы Токон Мамытовду жиберүүнү же болбосо Ички иштер министрлигинин мурунку орун басары Курсан Асановду кызматка алып келүүнү туура көрөт. Белгилей кетсек, Баткендин Көкташ айылында 10 январга караган түнү чыр чыккан. Тажик тарап кыргыз жарандарынын унааларын талкалап кийинчерээк ок чыгарган. Айсулуу Тыныбекова Түркиядагы мелдеште алтын медаль тагынды. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова Түркияда өткөн күрөш боюнча эл аралык турнирде алтын медаль тагынды. Ясар Догу 2020 аталышындагы турнир Стамбул шаарында 10-12 январ күндөрү өттү. Тыныбекова 62 килограмм салмактагы спортчулар арасында күч сынашкан. Ошондой эле аталган мелдеште кыргызстандык спортчулар Назира Марсбек кызы 59 килограммга чейинки спортчулар арасында алтын медальдын ээси болсо, Айпери Медет кызы 76 килограммга чейинки салмак боюнча коло медаль тагынган. Бишкектеги кеңселердин бирине кирип оорулук кылган жаран кармалды. Бишкектеги кеңселердин бирине кирип оорулук кылган жаран кармалды. Мындай маалыматты патрулдук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Анда 11 январ күнү Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылып, кеңсесине кирип чөнтөк телефонун жана башка керектүү буюмдарын көтөрүп кеткенин билдирген. Арызда 11 январ күнү белгисиз адамдар Токтогул көчөсүндө жайгашкан кеңселердин бирине кирип, арыз ээсине таандык буюмдарды жана уюлдук телефонун уурдап кетишкени жазылган. Бул факты кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, ыкчам иликтөө тобу кылмышка шектүүнүн изин суутпай кармашкан. Ал 37 жаштагы МА аттуу жаран болгон. Ал Бишкек шейбинин убактылуу кармоочу жайына киргизилип, сотко чейинки териштирүү иштери башталды деп жазылат маалыматта. Бишкекте $40.000 зер буюмдарды уурдаган жаран кармалды. Бишкектеги турак үйлөрдүн биринин баасы $40.000 түзгөн зер буюмдарды уурдаганга шектелген жаран кармалды. Бишкек шаарынын ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, окуя 2019 жылдын 22 июлунда болгон. Өткөн жылдын 22 июлунда Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө ТБ аттуу жаран кайрылып, белгисиз адамдар үйүнө оорулукка киргенин айткан.
жаткан. Арыздануучунун билдиргенине караганда, ошол күнү саат 21:00дөн 23:00гө чейинки аралыкта белгисиз адамдар пластик терезе аркылуу үйгө кирип, бриллиант менен кооздолгон кол саатты, баалуу таштарды жана 11 алтын буюмду алып чыгып кетишкен. Чыгымдын жалпы суммасы $40.000 түзгөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 200-берене уурулук менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тергөө амалдарынын алкагында милиция кызматкерлери тарабынан шектүү делинген жаран кармалып, убактылуу жайга киргизилди, деди басма сөз кызматынан.